мейли ал тандалган хадис болсун, Фазаил Амал болсун, Момундар бакчасы деген башка китеп бар, 40 хадис бар, толтура китептер бар. Кайсы китепти окубайлы, ошол китептеги кыргызча хадис жана аяттардын маанисин биз өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен эле болжолдоп өкүм чыгара албашыбыз керек. Себеби бизге хадистердин кайсынысынан өкүм чыгат, кайсынысынан өкүм чыкпайт, мына ошолорду иликтеп, жиликтеп, тегейменге салып, майдалап, анан кийин жашоого кайсынысынан өкүм алат экендигин бизге аныктап берген факых, шарияттагы фикх деп коет, адамдардын күнүмдүк амалдарын хадистен, аяттан өкүм чыгарган факх муштахид алымдар. Мына ошол алымдардын жазып кеткен китебине таянып, не кылабыз? Амал кылабыз.